Бул эзелки тарых көчмөн Азиянын түштүк жектеринен сүрүлүп чыккан жуңжаңдар түндүккө бет алып, Сарыөзөктү узакка басып турган кезден кабар берет. Айдар көкүлдөр согушта колго түшкөн жаш жигиттерди оболу чачын бир жолу оң, анан тескери кылып жалтыратат. Ал ортодо нары жакта касапчы жуңжаңдар чоң төөнү союп жаткан болот. Адегенде төөнүн терисинин калың, оор келген моюн терисин сыйрып ала коюп, аны устаралап кырып ийип, анан кеп кылып туткундун жалаң башына кийгизет. Шири ысык күнгө кургаган сайын кысып, туткундун үнү кудайга жетип, көзү чанагынан чыгып, тартпаган азапты тартат да, өлгөнү өлүп тынат, өлбөй калганы өткөн өмүр ата тегин такыр эстей алгыс маңкурт кул болуп кала берет. Маңкурт итке окшоп, ээсин гана ээрчип калат, ээсин гана тааныйт. Анын бар болгон ою кара курсак, курсагын гана тойгузуп турса болду. Жапайы болуп кеттим дебейт, эриктим дебейт, жайдыр-кыштыр төө артынан жүрө берет. Үстүндө эски уску кийим болуп, суукта үшүбөсө, курсагы тоюп турса, башка эчтеме сурабайт да кейбейт. Адамдын адам болгон касиети жаралганда кошо жаралып, өлгөндө өзү менен кошо кетчү, айбандан айырмалап турган жалгыз касиети эс акыл болсо, аны түп тамыры менен жулуп салса, бул не деген шумдук? Андан көрө туткунду жүрөгүн өлтүрөр кыйноого салса, же түз эле башын алып салса, тигиге салыштырганда адилетчилик болбойбу? Кыяматтуу туңгуюк тарыхынан жамандыктын не бир кыянаттуу түрлөрүн алып чыккан Айдар көкүл көчмөн жуңжаңдар эми адамдын эң ыйык назилине кыянатчылык кылышты. Алар адамдын эс учун жоготуунун жолун табуу менен бирге адам табиятына ойго келгис кыянатчылык кылышты. Кабылайын каралдым. Сени издебеген жерим калбады го. Мен сенин энеңмин. О кулунум, башыңа ширик кийгизип меңди чагып атканда, о кулунум, чемгелеп мыкчып меңди чанактан көзүм чыкканда, о кулунум, сары өзөк отту куйкалап, тамчы суга зар болуп, эриңин катып атканда, о кулунум, эгебиз күндү каргай алдыңбы? О кулунум, атаңдын атын унутуп, эс учуңдан ажырап, о кулунум, төрөгөн белең ушуга деп каргадың бекен. Сенин атың жоломан, уктуңбу? Сен жоломансың. Атаңдын аты Дөнөнбай. Атаңда эсиңде жокпу? Эстечи, эстей аласыңбы? Мен сенин энеңмин, сен менин уулумсуң. Ата текуруң Найман болуп. Уктуңбу? Сен Наймансың.